Бир эле керебетке жатып эле отурган баскан жерим 1 метр эле. Анан ошол жерден адам жиндүү болуп кетет. Түрмөдө ооруган адам көпкө ооруйт. Түрмө адам эмес, саясатчы катары саясий ишмердүүлүгүмдө да бир чоң бурулуштарды алып келди. Акыркы соттун чечимине 1 ай калганда аябаганда чоң кысым болду түрмөдө. Жаман нерсеге даярданып турганбыз. Көкүрөктөгү таарыныч менен бир ызааны алып салып, мамлекетчил катары мамлекетте жүрүп аткан жүрүштөргө көз чаптырышыбыз керек. Ташкент Камчы Кылычбаев өзүнүн өмүрүн, бул өзүнүн бала чакасын, жакындарын да тобокелге салып койду да. Жеңиш мырза, саламатсызбы? Маектешүүгө убакыт таптыңыз. Эмне үчүн биз менен жолугушуп интервью берүүгө макул болдуңуз? Мен биринчиден арыбаңыз, урматтуу Майраш айым. Сиз менен эркиндикте, амандыкта амандаштырганыма абдан кубанычтамын. Ошондой эле сиздин эфирден улам ушу жалпы эл менен амандаштырганыма куштармын. Анан эфирден пайдаланып, сизге, жалпы элге таазим этип терең ыраазычылыгымды билдирем. Анткени жалпы мен 2 жолу камалып, 3 жылга жакын түрмөдө болуп турмун, бирок түрмөдө жалгыз болгон жокмун. Элимдин батасына, анан колдоосуна бөлөнүп турдум. Анан эфирге эмнеге макул болдум? Эми чыкканыбызга 3,5 ай болуптур. 3,5 айдын ичинде ой топтоп, баш жыйнап дегендей, анан коомдо болуп аткан, өлкөдө болуп аткан кубулуш жүрүштөрдөн улам бир ой бөлүшөйүн деген. Өзүңүз айткандай 3,5-4 ай убакыт болуп калыптыр. Азыр эми менимче ден соолугуңузду калыбына келтирип, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө көбүрөөк убакыт бөлүп атсаңыз керек. Кандай сезимдер болду эркиндикке чыкканда? Эми адамга абдан баалуу жана маанилүү бул эркиндик. Ал эркиндикти эркиндигинен ажыраганда гана түшүнөсүң да. Андыктан мен эркиндикте жүрүп, жакын сиз айткандай жакындарымды, балдарым, үй бүлөм жанында болгону бул өтө чоң кубаныч. Мен үчүн болбосо, мен үчүн эле эмес, бул менин ушу жакындарым үчүн абдан чоң кубаныч. Анткени 3 жыл бул оңой мөөнөт эмес. Анан ден соолугум абдан жакшы. Анткени мен чыкканда эле ден соолугум жакшы чыккан. Эми түрмөнүн өзүн сыноосу кыйын да. Эгерде өзүңдү бекем кармап турбасаң, ден соолугуң кетип калат. Түрмөдө убакытты кантип өткөрөт экен? Абдан кыйын. Түрмөдө убакыт өтпөйт. Ал жерде айтат, бир күнүк, эркиндикте 1 күнүң түрмөдө 1 жылга тете дейт. Анан элестетиңиз, бир кичинекей коробкага 24 саат камалып отурасың, эшигиң да, терезең да ачылбайт. Кантип өткөрдүк? Көп китеп окудук, бирок адам болгондон кийин ар нерседен кечке кайталана берсе тажайт экен адам. Анан ишенесизби, ушу китепти окуп атып, акырында китепте өтпөй калат экен. Анан башка нерсе менен алек болосуң. Бирок китеп окудук. Анан саламаттыкты, ден соолукту бекем кармаш үчүн машыгып аттык. Түрмөдөгү абал албетте мындай психологиялык жактан чоң эле кысым болсо керек. Анан ушул кырдаалда мындай өзүңүздүн саламаттык, багы менталдык саламаттыкка кантип мындай аяр мамиле кылууга болот экен? Көп ойлонбош керек. Бир өкүнүч, сарсанаа деген болбош керек. Бирок оптимисттик духту кармаш да кыйын болсо керек. Албетте кыйын. Бирок кандай болбосун, баягы психологиялык жактан адам даяр болуш керек да. Анан өзүңдү да даярдашың керек. Элестетиңиз, бир эле керебетке жатып эле отурган баскан жериң 1 метр эле. Туурасы 1 метр, биягы бир 2,5-3 метр. Анан ошол жерден адам жиндүү болуп кетет. Ошондуктан психологиялык, моралдык жактан өзүңдү аябай бекем кармашың керек да. Анан чымыркайлык менен, өжөрлүк менен чыгып кетесиң. Негизи багы сиз менен кошо абакка кеткен жарандык активисттер, саясатчылар менен бир болдуңузбу же башка бөлмөлөрдө отурдуңуздарбы? Ишибиз бир болгондуктан өзүнчө камераларга жайгаштырды. Анткени баягы бир иштен өткөн адамдарды кошпойт. Мындай коопсуздугуңуздан кыжаалат болгон жоксузбу? Сизге карата ошол мындай камералаштар тарабынан, бөлмөлөштөр тарабынан кысым деген нерселер болбойт бекен? Анткени абак десе эле биздин кулагыбызга ар нерселер сиңип калган да. Эми мисалы сиздин оюңузда деле мен сезип көрүп турам. Абак дегенде биз жанагы орустардын киносунда элестетебиз да. Кирип келгенде камеранын ичинде майкачан, татуировка менен укмуш түрү суук түрмө. Биздики түрмөлөр Союздан калган имараттар, абдан эскирген. Мисалы, мен отурган СИЗО 1 бул бир кылым болуп калды почти. 80 жыл болду, 47-48 жылы салынган. Анан албетте ичи аябагандай шарты эскирген, адамды кармоо мүмкүн эмес, эл аралык деңгээлге жооп бербейт. Бул биринчиден, экинчиден мен
биринчи кармалганда, ошо биринчи жолу түрмөгө кирип баратканда мен ичине коопсуздугума мындай бир кооптонбой койгон эмесмин. Анткени жанагындай элес менен барганда эми кандай болот, кимдер тосуп болот, эмне болуп отурат. Бирок мен эл менен чогуу отурдум, анткени мен барганда эле дароо айттым, мен бөлүнбөйм, эл менен чогуу жашайм, бирок конституциянын негизинде жашайм. Түшүнүк деген мен үчүн жок деп бардым. Мен биринчи СИЗОдо болдум, 47-де болдум, 31-де болдум. Айтор айландым да, көрдүм. Анан бүгүнкү күндө түрмөлөрдүн шарттары абдан начар. Айтмакчы, мына шаардын ичинде түрмөнүн жайгашышы бул аябагандай туура эмес дагы, анан шартка да жооп бербейт экен. Бул 47-чи колониянын бузулуп 31-ге көчкөнү туура болду. Эми мына азыр планда бар экен, биринчи СИЗОну дагы көчүрүү. Илгери баягы Бишкек кичинекей болчу. Сиз биринчи СИЗОдо отурдуңуз да, Медеров, Элебаев көчөсүндө. Анан биринчи СИЗОдо мен 47-чи колонияга да бардым, 31-ге да барып келдим да. Айтор могу биринчи СИЗОну да көчүрүш керек. Анткени Бишкектин ортосунда болуп калды. Ал жөнүндө дагы сөз болуп атпайбы, көчөт деген? Планда бар дейт, эми тезирээк көчүрүш керек да. Абактагы эң оор учурларыңыз эмне болду? Болдубу алар? Эң оор учур болгон. Анан баягы мал менен болуп турат бул. Абакта отурганда ооруп калсаң, эми ар кандай болот да, баягы сыркоолоп каласың, грипп болосуң, кышында кышы суук болот. Мына ошондо түрмөдө адам оорубашы керек да негизи. Ооруп калсаң, үйдөгүдөй бирөө келип төшөгүңдү жаап, ысык тамагыңды бере турган эч ким жок. Өзүң менен өзүң болосуң. Анан бул биринчиден, экинчиден түрмөдө ооруган адам көпкө ооруйт. Мисалы, эркиндикте 4 күн, 5 күн оорусаң, ал жерде бир 2 жумалап кетип, узарып кете берет. Аба жетпейт, шарты начар. Анан санчасть деп коет. Санчастьта дары дармек деле жок, шарт деле көп жок. Оорубаш керек да. Түрмөдө жатканда андай дос туугандардын абалы билинет деп коюшат. Анан кээде ошол сиздин абакка отурганыңызга артын салып, же сизден кокуй өзүмдү олагыраак кармайын деген бир кездеги пикирлеш, санаалаштарыңыз деле болсо керек. Анан кандай болду? Барып тургандар көп болдубу же азбы? Мен чынын айтсам, досторума абдан ыраазымын. Рахматымды айтам, анткени башынан аягына чейин бүгүнкү күнгө чейин колдоп турушат. Мени, үй бүлөмдү, балдарым бардыгын, жакындарым, туугандарым, бир туугандарым. Эми адам баары тең эмес да. 5 кол тең эмес дейт го. Албетте арасында анча-мынча адамдар болуп атты. Баягы тарапташ колдогондор дегеним да. Артын салып эмес, эми баягы кооптонуп дейбизби, өзүнөн кооптонуп, ушу жеңишке жакындасак, мен да бир жерине илинип каламбы деген ойдо алыстап кеткендер да бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин байланышпай, мүмкүн уялып байланышпай айткандар бардыр. Бирок Айтор аябагандай эле чоң сыноонун артынан адамдардын жүзү да көрүндү. Аларды кечире алдыңызбы? Дегеле өзүңүз кандай адамсыз? Мен аларга таарынган да жокмун. Таарынган жоксуз. Жок, анткени ар бир адамдын өзүнүн позициясы, ою бар, аны сыйлайм. Турмуштун чындыгы деп эле кабыл алдыңыз. Мүмкүн ошол учурда чынында мага жакын болгон үчүн аларда бир нерсе илинип калышы мүмкүн эле. Мүмкүн алар каалаган эмес, мүмкүн алардын шарты башкача болгон. Бир маегиңизде ошо абактан чыккандан кийин окшойт, айтыпсыз, мен үй бүлөмдү, жарымды ушул абакка келбегиле деп келишин такыр каалабай тыюу салдым депчи. Эмнеге? Мен биринчисинде да, экинчисинде да өзгөчө экинчи жолу камалганда мен үй бүлөмдү такыр келтирген жокмун. Болгонумду эсимде, бир 2-3 жолу гана бир тамак алып келтирген жокмун, анткени атайын балдар бөлүшүлгөн. Мына ошолор алып келип тургула дедим. Анткени мен үй бүлөмдү, келинчегимди, ушу темир тезектерди жана эшиктин каршы турса ачылып жабылганын көрсөткүм келген жок. Анткени бул түбөлүктө жүрөгүндө калат да, элесинде калат. Ошон үчүн сотко дагы келбегиле дедим, тергөөгө да келбегиле дедим. Тергөөдө бир 2-3 жолу гана кезиктик да. Мүмкүнчүлүк түзгөндө. Эми бул акыры ар бир башталган иштин аягы болот. Андан көрөп жакшы үйгө кайтып келгенимди ошону элестетип эле калсын деген болгон. Мен билем, сиздин кичинекей уулуңуз сиз абакка кетип атканда кичирээк эле болсо керек да. 1,5-ды. Анан келгенден кийин тааныбай калбаптырбы? Жок, чочуркады, таарынды. Баягы кичинекей болсо да таарынат экен, баягы чапкылап, таштап кетти деген ой болдубу мүмкүн, мен ошентип ойлойм да. Анан баары балада көнөт. Айтыңызчы, эми абактан чыктыңыз, түрмө сизге эмнени үйрөттү? Эмне сабак алдыңыз? Түрмө бул адам эмес, саясатчы катары
мага аябагандай чоң бир жашоомдогу бурулуш алып келди. Саясий ишмердүүлүгүмдө да бир чоң бурулуштарды алып келди. Анан албетте жашоодо чоң сабак берди да. Анткени муну бир көтөрө алган адамдар көтөрөт, түшүнгөн адам гана түшүнөт. Анан түрмөнүн өзүнүн бир кыйынчылыктары бар, ошону ошол этаптардан, ошо жолдон басып өтүштүн өзү деле бир түйшүк да. Анан албетте бир чоң сабактар болду. Мисалы, адамдарды баалап каласың, убакытты баалап каласың. Биз эркиндикте жүргөндө билесизби, биз убакытты баалаганды билбейбиз. Тиги жерден накта убакыттын чыныгы баалуулугун билесиң, адамдардын баалуулугун билесиң, үй бүлөлүк баалуулукту билесиң, айтор жумушка болгон мамиле баардыгына өзүнчө бир мындай переоценка деп коет го, баалап билип каласың да. Сиздер абактан чыкканда бийлик менен соодалашуу болду, булар чыкпайт эле деген позиция социалдык түйүндө аябагандай көп айтылды. Бирок президент бул чечимге кийлигишпегендигин да айтты. Соодалашуу жүрдүбү, чыны менен эле ушул эркиндикке чыгышыңыздар күтүлгөн беле же күтүүсүз болдубу? Жеке мен үчүн, өзүм үчүн жооп бере алам. Анан көпчүлүктүн оюн деле айтсам болот. Акыркы соттун чечимине 1 ай калганда аябагандай чоң кысым болду түрмөдө. Анткени таң атпай 5:30 тургузуп, сотко 9-га алып келип, автозак менен. Анан обедке алып барып, бир жарым саат гана бир обед түштөн түгө убакыт берет, ага ишке жетишпейсиң, кийим которуп эле кайра сотко барып аттык. Айтор 1 ай ошондой болду. Анан акыркы 1 жума калганда жактоочуларды күч менен алып келе баштады. Ошондо менде өзүмдө бир ой пайда болгон. Демек чечим кабыл алыныптыр депчи. Биз адаттагыдай көнүп калганбыз да, 7-кабаттан телефондор чалынып, баланча камайсың, баланча мөөнөт бересиң деген. Ичара сөздөр боло баштады, бирок соттун чечими мен үчүн, баарыбыз үчүн күтүүсүз болду. Анткени акталдык. Акталып чыккандан кийин мен дароо Facebook'ка өзүм пост чыгардым, жалпы элге ачык оюмду айттым. Президентибизге рахмат, ыраазымын. Анткени соттун адилеттүү чыгарган чечимине кийлигишкен жок. Эгерде адаттагыдай кийлигишип, баланча жылга камайсың, баланча штраф менен чыгарасың десе, мүмкүн башкача болмок. Ошондуктан бул жерде президент чында кийлигишпей, бир саясий иште, өзүнчө бир бурулуш жасады деп ойлойм. Эч кандай соодалашуу болгон жок, чында күтүүсүз болду. Анткени мен жана мага окшогон көптөгөндөр биз жаман нерсеге даярданып турганбыз чында. Түрмөдөн чыккандан кийин саясий процесстерге менимче мындай терең анализ жасап баштасаңыз керек, анткени сиз болбой эле мындай турпатыңыз менен саясатка аралашкан кишисиз да, туурабы? Азыркы абалга кандай көз караштасыз? Деги эле көз карашыңыз өзгөрдүбү же ошол эле принципте жашап атасызбы? Эми сиз өзүңүз жакшы билесиз, мен акыркы жылдары аябагандай бийликтин жасаган иштерин, бийликтин өзүн сынга алып келгем. Анан түрмөдөн чыккандан кийин албетте четте калбай жасалып аткан, өлкөдө жүрүп аткан жүрүштөргө баягы баа берип, анан өзгөчө цифраларды карап баштадым. Айтсак, мезгил менен ар нерсе көрүнүп, анан башталган иштер байкалып, анан баа бериле баштайт экен да. Ошонун ичинде мен бир 4-5 гана багытты айтып берип, анан өзүмдүн оюмду так билдире алам деп ойлойм. Мисалы, Кумтөр. Бүгүнкү күнү Кумтөр бул чынында бюджетти толтуруп, мамлекеттин финансылык кубаттуулугун камсыздап турган бир булак айланды да. Анткени бардык салыштыруу жолу менен өлчөнөт да. Алсак 24-жылы ошо 9 айда Кумтөр 10 миллиард сом берген экен. Кумтөр ишканасы. 23-жылы Кумтөр 194 миллион доллар киреше табабыз деп план коюп, бирок 302 миллион доллар киреше менен чыккан экен. Ошол эле 2022-жылы 32 миллиард сом бул салык, анан социалдык милдеттенмелер менен жапканда. Эми салыштырып көрсөңүз, 2009-жылдан 2022-жыл, ортодо 13 жылда Центерадан биз болгону 101 миллион доллар алган экенбиз. Айырмасы акыркы 3 жылда бул 660 миллион доллар болуп атпайбы? Демек, Кумтөр бул бүгүнкү күнү улуттук баягы бюджетти толтуруп турган, чынында эле мамлекеттин кубаттуулугун
камсыздап турган бир долбоорго айланды деп айтсам болот. Камбар ата 1. Камбар ата 1-ди түшүнүктүү айтыш үчүн жалпы эми карапайым элде маалымат боло бербейт да. Бүгүн өлкө Кыргызстан жалпы бир 14 миллиард киловатт саат электр энергияны өндүрөт. Дефицит бир 4 миллиардга жакын. Мына 2023-24 жылы мен маалыматтар карадым. ОЗП деп коет го, осенне-зимний период. Чыгыш үчүн, ошо кыштан чыгыш үчүн биздики өндүрүлгөн электр энергия 13,5 миллиард болуптур. Ал эми импорттаган 3,5 миллиард киловатт саат болуптур. Эми ошо 3,5 миллиардты биз 8,5 миллиард сомго сатып алган экенбиз. Мен жогоруда айткан кум төрдүн эле 4төн 1 бөлүгүн жеп коюптур да. Эгерде ушундай темп менен кете берсе, бир келечекте 5 жылда өзгөрүү болбосо, бүгүн 4 болсо, эртең 7-10 миллиард киловатт саатка жетип калат. Элдин саны өсүп атат да, өндүрүш өсүп атат. Биз коңшулардан да импорттой албай калабыз. Ошол эле казак, өзбек, түркмөндөр алардын өзүлөрүнө жетпейт бүгүн. Ага кеткен каражатыбыз дагы көбөйөт, чыгашабыз. Ошондуктан Камбар ата 1 абдан маанилүү. План проект боюнча илгерки Камбар ата 1 курулса 5-6 миллиард киловатт саат берет. Демек биз бүгүнкү дефицитти толук жабабыз дагы эмнени пайда көрөбүз? Биринчиден сезондук экспортко жөнөтө алабыз. Мисалы жайкысын же кайсы бир учурда ашып калган электр энергияны сатсак болот. Экинчи эл аралык милдеттемелерибиз бар. Каса 1 деген. Бул негизи мүмкүнчүлүк болчу, ошону бүгүн милдет кылып алдык да, ошол мүмкүнчүлүккө айланат. Үчүнчү, Кыргызстан энергетика тармагында чыныгы көз карандылыкка алып келет да. Анан дагы бир маанилүү объекттер бар. Мен көз чаптырып баардыгын дыкат карап көрдүм. Мына бүгүн жолдор курулуп атат. Эгерде мурун грант кредитке курсак, билесиз да, бир 10 миллиард доллардан ашыгыраак акчаны биз кредитке алып койгонбуз, грантка алып койгонбуз. Эң көп бул жол энергетикага кеткен. Эч пайдасын көргөн жокпуз да. Бүгүн бюджеттен бөлүнгөн акчага жолдор салынып атат. Маанилүү объекттер боюнча ушу эфирге келатып мен жолду карайм, циркти көрө келдим. Ушу жолдун боюнда экен. Акыркы 40-50 жылдан бери ремонт болуп элек болчу. Анан мисалы стадион 45 000 орундук. Мен өзүм баягы Испанияда окуп иштеп калдым да. Ошол жерде мисалы Мадридте Реал Мадрид, Барселона Барсанын стадиону бар. Ошол эле Реал Мадрид шаардын бюджетинин көп бөлүгүн берет да. Анткени тегеретесине инфраструктура салынат. Жүрүп аткан оюн зооктордон түшкөн киреше шаардын бюджетине түшөт. Кыргызстанда спорт сарайынан башка жок эмес беле? Спорттун өнүгүшүнө таасир. Эң маанилүүсү мен үчүн аябагандай чоң таасир алдым. Бул ГКНБнын академиясы ачылганы. Себеби биз билебиз да, ГКНБнын ичинде коомдо деле айтылып жүрчү эле го, ФСБшниктер менен СРУшниктер иштейт деп. Анткени биздин чекисттер сырттан барып квалификациясын жогорулап окуп келиши. Бүгүнкү күнү ГКНБнын академиясынын ачылышы биздин чекисттер бизде даярдалат дегени мамлекеттин коопсуздугу. Андан да маанилүү 2013 жылдан баштап 2021 жыл Баткен менен Кыргыз-Тажик чек арасындагы бардык жаңжалдарга мен катышып келгем. Катышкан, ошол жерден көргөн элдин ыйын, алардын турмушун көргөн адам катары мен айтам да. Акыркы моореки 13 жылы бир окуя болгон. Кыргыз-Тажик чабышканда губернатор 3 күндөн кийин барган, окуя өткөн 3 күндөн кийин барган. Үйлөр талкаланып, барды мал жандар урдалып кеткен. Анан эмне болгон окуя? 3 күндө барганда ошол жерде бир эже мал урдалып кетет, үйү талкаланат. Акыркы бир улагын союп, эт тасып коет. Аким губернатор келе атканда мен таң калыбынан сурайм: "Муну эмне кылдыңыз? Эмне кылганыңыз?" десем, мага көңүл буруп, мен үйүмө бурулуп, ошо даамды ос тийип туруп, анан мен көйгөйүмдү айтам деген. Ошол маселени парламентке көтөрүп атып, акыры бир жетип жетпеген акчаны билдиргөнбүз да. 2021 жылы Кыргыз-Тажик биринчи чабышканда, атышканда эң биринчи мен чыгарган видеону. Тажиктер кыргыздарга теги автоматтар менен биринчи атып кирди деп. Ошондо спецназ жана бөрү спецназдын балдары келип суранганда, байке снайперский винтовканын бир оптикасын экөөнү сатып бериңизчи, бирөө $150 $300 болот экен деп. Элестетиңиз? Анан бүгүн болсо Баткенде Сүлүктүдө ушул целый бөрү спецназынын чоң бир базасы ачылганы бул аябагандай кубаттай турган нерсе. Анткени мамлекеттин бул коргонуу жагында коопсуздугун бекемдей турган долбоор.
багыт. Жанагы мамлекеттик объектилер боюнча айтканда 1985 жылы эң чоң рекорд коюлган экен. Ушу мамлекеттик объектилерди салууда 100 миңдин тегеретесине квадратный метр салыныптыр. А кийинки рекорд 2023 жылы басылып атат. 157 миң квадрат метр салыныптыр. 23 жылы 100 мектептен ашык мектеп колдонууга берилсе, 24 жылы 221 мектеп, 50 бала бакча берилип атат да. Албетте бул нерселер колдоого аларлык нерсе. Анан бул нерселер менен эмне үчүн мен бөлүшүп атам, анткени ар бир нерсе башталып атканда көрүнбөйт, анан айтор ушу убакыт өткөндөн кийин башталган иштер көрүнөт экен да. Мисалы мамлекеттик ипотека. Мамлекеттик ипотека бул чынында маанилүү бир багыттын бири болгон. Анткени шаарды эле алсак, Бишкек бул тигинен эмес, мындай туурасынан жайылып баштаганда, бүгүн мамлекет өзүнүн карамагына алып, анан өзү үйлөрдү куруп, өзү аз пайыз менен узак мөөнөткө бергени бул бюджетниктерге өзгөчө, мигранттарга жакшы. Айтыңызчы, мисалы азыр ошо сиз бийликтин бир конкреттүү иш аракеттерине колдоо катары жасап аткандай бийликтин иш аракеттерин колдоп жатасыз да. Анан эл азыр угуп атса ойлошу мүмкүн, жеңиштин көз карашын өзгөрткөнгө эмне себеп болду экен депчи, же ушул саясий сизге болгон мындай бир чыңалуудан, чарчагандан улам ушул кадамга барып жаткан жоксузбу? Учурунда бериле турган абдан маанилүү жана туура суроо болду. Албетте 5 кол тең эмес, эл ар кандай баа берет. Ар бир адамдын оюн сыйлашыбыз керек. Эмне түрткү берди? Мен бир мисал менен айткым келет. Мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул эзелтен бери келип чечилбей аткан, сөз менен жүрүп аткан иш, чынында реалдуу ишке ашып баштаганы бул колдоого аларлык. Мындай мен жогоруда айткан багыттар бул мен эле эмес, жалпы улут, мамлекеттин ар бир жараны колдой турган багыттарда. Мисалы ушул эле темир жолду ала турган болсок, муну жалгыз Молдокматов эмес, бул ар бирибизге керек нерсе. Жалпы Кыргызстандын кубаттуулугуна керектүү долбоор. Эмнеге? Анткени Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунда 197 мамлекет каттоодо турган болсо, жарымынан, Кыргызстан кичинекей өлкө деп коет го, ушунан жарымынан көбү Кыргызстандан кичинекей. 3төн 1 деп болчу, Кыргызстандан кичинекей өлкө. Элдин саны территориясынан. Анан бирок айырмасы Кыргызстан бул тупиковый мамлекет, то есть деңизге чыга албайбыз. Темир жол салынганда эмнени утабыз жана эмне алып келет? Транзиттик мамлекет, экинчи бул Кытайдан Кыргызстан, Кыргызстандан Өзбекстан, ар жак Түркменистан, андан ары Азербайжан, Туркия, Туркиядан болсо мисалы жери толук Кара деңиз, ар жерде порттор, порттон океан, океан бул аалам. Айтор биздеги чыгып аткан өнүмдөр, анан кийин биздеги көптөгөн мүмкүнчүлүктөр дүйнөгө таратканга чоң шарт ачылат да. Бүгүн карап көрбөйсүзбү? Мына күнү түнү ар бир сезондо Казакстанга чыгарып аткан товарлар проблема жаратат. Бул темир жолду мен башынан эле колдоп келгем. Бирок талаш тартыш менен чечилбей келген да, бияка саясий эркиндик болчу. Чынында муну көрүп алдык. Мына мен кечээ 2 күн болду го дейм. Ат башы районунда Кара суу айылында Кыргыз-Кытай бириккен ушу темир жол боюнча бириккен иштиктүү топ бар, таанышып келди го. Кара сууда бир тоону тешип өтөт экен депчи. Бул чында эле колдоо аларлык долбоорлор да. Анан мындай нерселерди көрүп туруп, анан көргөн жокмун деп койсом, мен саясатчы катары дагы, жаран катары да мен жактан туура эмес болот деп ойлойм. Демек, сиз алгылыктуу көрүнүштөрдөн улам колдоо көрсөтүп жаткан экенсиз да. Сиздин колдооңуз бийлик үчүн таасир этеби, дегеле керекпи деген да суроо жаралат. Эми бул кимдир бирөөгө керекпи, кереги жок, бул маанилүү эмес. Бул айтор ушу менин өзүмдүн оюмду эл алдына так айтуу мен үчүн маанилүү. Анан кийин экинчи маселе бул мүмкүн саясий маданияттын жаңы бир көрсөткүчү. Анткени мына көкүрөктөгү таарыныч менен бир гызааны алып салып, мамлекетчил катары мамлекетте жүрүп аткан жүрүштөргө көз чаптырышыбыз керек да. Жок, мына эреки туура эмес, жок, могул туура деп бир багыттан бир неме эчкеле көгөрүп тургандан пайда жок. Пайда жоктон мурун бул мүмкүн зыян.
Анткени мисалы бул позициянын өзгөрүшү эмес, бул көз караштын өзгөрүшү деп айтат элем да. Анан өзгөчө саясатчылар мамлекетте жүрүп аткан жүрүш процесске аралашып турушу керек. Анан туурасын туура деп айтканды билишибиз керек да. Демек бул принциптин эмес, көз караштын өзгөрүшү. Саясий кошумча айтып коеюнбу? Айтыңыз. Мен ар бир эфирде, анан эл алдында да чыкканда мен тынбай айтчумун да, билим берүү тармагында реформа керек. Анын бирден бир көрсөткүчү мектептердин санын көбөйтүшүбүз керек. Колдон келсе жеке менчик мектептерди көп ачышыбыз керек депчи. Анан айтарым, бүгүнкү күнү Бишкектин өзүндө эле 50 миңге жакын бала баягы ашыкча мектептерде отурат. Орун жетишпейт. Бала бакчаларды айтпай эле кой. Анан мен жогоруда айткан долбоорлордон түшкөн кирешелер жана баягы бийликтин эрктүүлүгү менен салып аткан мектептердин саны жакшы жол ачып атпайбы? Мындай нерсе токтобошу керек. Мисалы бир класста 40-50 баланын отурушу бул өзү туура эмес да. Мына ошондуктан мындай багыттарды албетте колдош керек. Сиздин баягы саясий алимде жылдызыңыз жанып жаткан учурлар көп болду. Бир акыркы 7-8 жылдын ичинде Жеңиш Молдохматов деген жаңы ысым пайда болду эле. Анан жанагыдай саясий кырдаалдарга байланыштуу 2 жолу абакка отуруп чыктыңыз. Ал эми азыр мына абактан чыктыңыз, эми саясий процесстерге активдүү киришейин деген оюңуз барбы? Деги эле алдыдагы пландарыңыз кандай? Рахмат. Эми сиз айткандай ар бир саясатчыга, деги эле адамга, өзгөчө бизге бааны эл өзү туура берет болуш керек. Ким кандай эмне иш кылды, аны келечекте да көрөбүз. Эми албетте саясий коомдук процесстердин ичинде болом, болуп келгем жана келечекте болом деп ишенем. Эгерде бийликтен сунуш түшсө, кызмат сунуштаса, балким иштешүүгө даярсызбы? Анткени бийлик бизге оппозиция же позициядагы киши эмес, бизге иштеп берген киши керек деген ойду дайыма айтып келе жатпайбы? Эми билесизби, бизде бир гана мамлекет бар. Анан бүгүнкү дүйнөдө жүрүп аткан чоң геосаясий процесстерге да биз көз чаптырып, анан биз туура анализ чыгарганда билишибиз керек да. Мына бүгүн Украина менен Россиянын ортосунда согуш аябагандай чоң дүйнө жүзүнө, жалпы ааламга таасир этти. Мына азык-түлүктүн кымбатташынан баштап, жалпы дүйнөлүк инфляциянын өсүшү дагы мына ушул согушка байланыштуу. Экинчи, жакынкы чыгышта бүгүн кырдаал аябагандай оор. Мына ошол эле Израиль бүгүн Ливан менен ар жакта Иран менен тирешип турган учурда, эгерде капысынан согушуп кете турган болсо, бул дүйнөдө чоң өзгөрүүлөргө алып келет. Ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Россия, Америка Кошмо Штаттары Кытай менен коммерциялык финансылык тирешүүсү да. Айтор ошол эле Африка мамлекеттери, мына мисалы эфирлерде, ошо интервьюларда көп Африка жөнүндө эч ким сөз кылбайт да. Мисалы Африка материгинде ошол жакта мамлекеттерде жүрүп аткан чоң супер державалардын таасир талашы. Ошол эле бизде Борбор Азия мамлекеттерине таасир талаштын баардыгы биздин өлкөнүн ичиндеги кубулуштарга, элдин жашоосуна жада калса таасир этет. Анан ушуларды эске алуу менен албетте кайсы бир жерине жардам берип, өзүңдүн салымыңды кошкуң келет. Сөз түрдө кызматка баруу эмес. Анткени жаран катары, атуу катары өзүңдүн колуңан келишинче бир салым кошуп жардам бергиң келет. Мындан биз четтебейбиз. Мына Борбор Азия мамлекет деп калбадыкпы? Борбор Азия мамлекети ишенип коюңуз. Мен ишенем. Келечектеги бир 10-15 жылдын ичинде бул аябагандай бир кубаттуу, бириккен, чоң бир аймактык, регионалдык бир борбор болуп бекит деп мен ишенем. Анткени батыштагы чоң жүрүштөр бүгүн Азияга, ана өзгөчө Борбор Азияга келип атат. Мына акыркы 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде жакшы тенденция башталды. 5+1 деген. Борбор Азия мамлекетинин 5 мамлекети, ошол эле Америка Кошмо Штаттары +1, Евро биримдик +1, Россия, то есть өз-өзүнчө жол болуп атпайбы? Демек, дүйнө жүзү бүгүн Борбор Азия мамлекети мурункудай кыргыз, өзбек, казак деп бөлбөстөн бирдиктүү аймактык борбор катары көрүп атышат да. Акыркы мына Париждеги олимпиаданы карасаңыз, элдердин биримдигин, бийлик анан мамлекет эмес, элдин биримдигин көрө алдык да. Ошо боордош өзбек казактарга алар бизге укмуш бир боор тарттык го. Жада калса жана боксерибиз Мунарбеке өзбек тренери келип жардам берип, айтор мен ойлойм бул элдердин
өзүнүн каалоосу бар. Демек мамлекеттердин бийлик башчыларындагы бир эрктүү бир эмеси болот болуш керек да. Айтыңызчы, азыр эми жергиликтүү кеңешке шайлоолорго даярдык баягы үгүт иштери жүрүп атат. Андан кийин дагы чоң саясий окуялардын алдында турабыз да. Сиз болсо тажрыйба бар, саясий партияны жетектеп, шайлоолорго дагы өзүңүз катышып калдыңыз. Алдыдагы шайлоо процесстерине катышам, балким жаңы саясий партия ачып уюштуруп барам деген пландар барбы? Азырынча жок, анткени үстүбүздө соттук иштер, териштирүүлөр бүтө элек. Айтор мен өзүм көптөгөн чектөөлөр менен жүрөбүз. Жада калса Бишкектин четине да чыга албайбыз да. Эми шайлоо жөнүндө кеп кылып калдык. Мамлекеттин тагдырын чече турган 3 негизги саясий жүрүш бар. Бул жергиликтүү кеңештин шайлоолору, парламенттик, президенттик шайлоо. Жакында президент кайрылбадыбы жалпы элге шайлоо боюнча? Баягы шайлоого активдүү катышып бергиле, добушуңарды бергиле. Өзгөчө мага бир таасир бергени партияларга, элге кайрылып айтты да. Кайсы бир саясий партия же күчтөр жолуңарды салып берем, арыңарды чыгап берем десе, аны бийлик кылат деди го. Бул аябаган, бул туура. Анткени биз да көп айтчу элек да, шайлоого чыкканда да айтчу элек. Депутаттын бирден бир милдети бул мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк кылуу, анан көзөмөлдөө. Ал эми арык чаап, светин коюп берип, анан жолун салып берип, бул аткаруу бийлигинин милдети. Муну менен чаташтырып алмаштырбагыла деп. Ошол президенттин кайрылуусунан кийин мына сиздин кесиптештер, журналисттер да жаза баштабадыбы? Жөнөкөй эл да жазып баштады го. Шайлоого аттанган саясий партиялар программасын көрсөткөн ордуна жакшынакай костюм менен пудрить эткен бетиңерди чыгарып атасыңар, программаңар кайда деп. Көрдүңүзбү, бул бир бурулуш жазады да. Анткени буга саясий партиялар демек даяр эмес экен. Саясий партия бул саясий реформа кыла турган саясий күч да. Демек саясий партияларда, саясатчылардагы анан эл да көнүп калганда, мына мен тиги жолуңду салып берем, мага добуш бер дегенде. Бул подкуп, ачык, бул добуш сатып алдоо. Анан аткарылбай турган убадаларды берүү. Мына ушундан сабак алыш керек. Ушундан эл шайлоого келип, туура тандап, туура добушун берип, анан саясий партиялардагы кийин сабак алыш керек да. Демек саясий реформа кыла турган саясий бир программаны чыгыш керек. Негизи азыр жаңы мындай жүздөр, саясий элита, жаңы пайда болуп келатабы, жокпу? Же убакыт керек бага? Бул эволюциялык жол менен негизи чыгат. Анан бул акындардай эле. Эсиңиздеби, улуу акындар көз өткөндөн кийин ошо артында кала турган акын калбай калды деп айтканда, раматылык 100 жылда бир жаралган Элмирбек Иманалиев чыккан, Жеңиш Макадыров чыккан дегенде, Азамат Болгонбаев чыккан. Учубуз кор эмес экен, акындар чыкты да. Алардын артынан алардын тиги азыркы окуучулар чыгып келатат. Саясатта деле ошондой. Мүмкүн көзгө көрүнбөшү мүмкүн, бирок ар бир доор, ар бир учур өзүнүн лидерлерин жаратат. Мен ишенем, Кыргызстанда аябагандай мындай бир билимдүү, компетенттүү, күчтүү, эрктүү чыган уул кыздар бар, чыгат. Азыркы бийликке карата мындай оппозициялык маанайда жүргөн саясатчылардын бири элеңиз. Азыр болсо саясий айдыңда бийликке реалдуу оппозиция боло турган күч жок экендиги белгилүү. Анан кандай ойлойсуз? Демек бийлик абдан мыкты иш жүргүзүп аткандыгынан кабар береби же бийликтин бул диктатуралык башкаруусунанбы? Мен сизге толук кошулам. Бүгүнкү күнү мындай саясий оппозиция же оппозициялык күч жок. Анан мен ойлойм, оппозициядагы ар бир замандын талабына ылайыктуу болуп туруш керек, жана жооп бериши керек. Оппозициянын да талаптары мурункулардан өзгөрүп, мурун билесиз да, оппозиция дегенде жалпы элде мындай бир эс калганда кетсин деп, ак үйдүн алдына чыгып кетсин деген жана жазуулар, урагандар. Мына ошондон арбышыбыз керек. Оппозиция бул күчтүү болуш керек, оппозиция мамлекетке керек. Оппозиция менен бийликтин ортосунда эмне болот? Оппозиция бул бийликтин туура эмес кадамдарын сындап, бирок чечүү жолдорун талдап бериши керек. Анын конструктивдүү болуш керек. Негизи колдон келсе оппозиция бул парламенттин ичинде болуш керек да. Анан айтор оппозициянын дагы заманга ылайыктуу, учурга ылайыктуу өзүнүн да талаптары реалдуу болуш керек. Парламентке анда мындай көчө оппозициясы парламентке бүгүн келдиби же жокпу? Азыр парламенттин жалпы мындай
иш аракетине, деңгээлине кандай бүгүн баа бересиз сырттан? Парламенттин ишине, алардын деңгээлине эл баа берсин. Эми сиз да ошол элдин бирисиз, электоратысыз, сиз да шайланасыз. Парламенттин ишин көрүп атабыз да баарыбыз эле. Анан айтор, мен абдан бир маанилүү нерсени айтыңыз да. Көчө оппозициясы парламенттин ичинде болуш керек деген нерсе 2010-жылкы конституцияда бар болчу бир пунктыда. Ал эмне эле? Парламенттин ичинде азчылык менен көпчүлүк болуп, азчылык бул оппозициялык фракциялар. Оппозициялык азчылыкка парламентте эң маанилүү эки комитет колуна берилчү. Бул бюджет менен коргоо комитети. Аткаруу бийлигинин же болбосо бийликтин мамлекеттик бюджетти жана маанилүү мыйзамдарды эң биринчи оппозициянын колунан өткөрчү. Оппозициядан өтпөй калган нерсе кайра артка кайтарылчу. Бүгүн андай жок. Мына бул биринчиден, экинчиден парламенттик азчылык же парламенттин ичиндеги оппозиция ошол кезде күчтүү эле да. Оппозиция кыйкырып, оппозиция айтып, оппозиция ачык талкуу кылчу. Көчөгө элди чыгарбасаң парламенттин ичинде талаш тартыш болчу. Мисалы Камшыбек Кыдыршаевич, Садырбек Кожоевич ата журт менен 2010-жылы келгенде ошол жерден катуу талаш болгон да. Кумтөр боюнча маселе катуу көтөрүлгөн. 5-чакырылыштын депутаттары чындап мындай бир күчтүү эле да. Көптөгөн долбоорлор 5-чакырылыштан өтпөй калган учурлар болгон. Анткени оппозициялык азчылык бар болчу. Башкача айтканда, конституция менен оппозициянын макамы берилип, анан корголчу. Мына ошол пункттун алып салганда мен өкүндүрөт, мен абыйдын алдына чыгып бир катуу кайрылуу кылгам. Ошондо айтканда, ушу парламент депутаттары өзүңөрдүн колуңар менен өзүңөр чабып атасыңар депчи. Дагы эле багы. Бирок кийин келечекте мен ойлойм, парламенттин макамын, анын ыйгар муктарын бекемдеп, анан ушундай жанагы көчө оппозициясын парламенттин ичине киргизишибиз керек. Талкуунун баардыгы ачык парламентте болуш керек. Президент менен дагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мырза менен дагы убагында мындай жакшы бир мамиледе жүргөндүгүңүздү билебиз, аларды колдочу элеңиз. Айрым бир иш-чараларда дагы чогуу көрчү элек. Анан азыр кийин ошо сиз абактан чыккандан кийин сүйлөшүү болдубу? Эми сиз айткандай, саясатта саясий көз караштар дал келбей калат. Бирок адамдык мамилеге көңүл калышы керек, сактап калыш керек жана калыш керек. Көңүлдү оорутуу бул эң чоң бир оор нерсе да. Айттор чыккандан кийин мен кезиги боло элек, болгон эмес. Маселе ушу сиздин эфирде мен эсимде 2018-жылы болуш керек. Анда Садырбек Кожоевич түрмөдө болчу. Ошондо аябаганда аз санда саясатчылар сүйлөгөндөн тартынып, коркуп, качып турган кезде сиздин эфирде да мен качып, кайрылууларды кылып турган учурлар болгон. Эми бул табигый нерсе, болуп турган нерсе. Жеңиш мырза, азыр эми бийликтин аракети жөнүндө сөз болгондо, уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш, анан коррупция менен күрөш деген түшүнүккө өзгөчө басым жасалып атат. Уюшкан кылмыштуу топ абакта өзгөчө тамырлашып кеткендиги белгилүү. Анан сиз чыны менен эле ушул көрүнүштү байкап атасызбы, жоюлуп атабы? Уюшкан кылмыштуу топ негизи түрмөдө тамырлашпай, түрмөдөн чыгат да. Анан айтор башаты ошол жерден болот. Анткени түшүнүктүн баары ошо түрмөдөн келет. Мен бир эмес 3 жылга жакын отурган адам катары, ичинен көргөн, жашаган, сезген адам катары айтам, чында уюшкан кылмыш топ менен күрөшүү бир катуу жүрүп атат да. Анан мен ойлойм, биринчи этабынан өттү болуш керек. Себеби буга чейин 91-жылы биз жаңы эгемендүүлүктү алганда социализм, коммунизмден биз жапайы капитализмге өттүк да. Ошондо приватташтыруу, анан жана рекетирлик ыкмалар көп колдонулуп, бандитизм ошондо баштаган. Анан ошо менен күрөшпөстөн бул сакталып келип, бул өзүнчө бир культ, өзүнчө маданиятка, өзүнчө бир салтка айланды дагы, анан бул чоң империя түзүлгөн. Жада калса акыркы жылдары баарыбыз билебиз, эми уюшкан кылмыш топ же мүчөлөрү бийликке чейин кийлигишип, бийликтин чечимдерине аралашып баштаган. Анан акыркы президенттер муну менен күрөшө алган эмес, себеби көп ымалашып, аралашып калган.
мен ушу акырына чейин ишенген эмесмин чынында. Бирок уюшкан кылмыш топ менен күрөш башталганда мен өзүм ошондо как раз отуруп өзүм сездим, өзүм көрүп аттым да. Муну менен мен баса белгилеп айтам, мына башында турган Ташиев Камчы Кыдыршаевич өзүнүн өмүрүн коюп койду да, тобокелге салып койду да. Анан өзүнүн жалгыз өмүрүн эмес, бул өзүнүн бала чакасын, жакындарын да тобокелге салып койду да. Бийлик түбөлүктүү эмес, убактылуу. Өткөндө ГКНБ академиясын ачып атканда президент эле айтты го, биз баарыбыз кетебиз, түбөлүктүү эмес. Ушул жерде окугандар түбөлүктүү, мамлекеттин келечегинде иштегендей болуш керек депчи. Анысы кандай бийлик түбөлүктүү эмес, бийлик бүткөндөн кийин азыркы күрөштүн жыйынтыгы берилет дагы. Анан аны кошондо Камчы Кыдыршаевичтин жакындары өмүрү дагы деле улана берет, тобокелде кооптуу болупчу. Бирок ошого карабай күрөш жүргүзүп атат да. Анан айтор жана сиз айткандай коммерция менен бизнес, анан мамлекет уюшкан кылмыш топ менен аралашып, ымалашып калган да. Ошонун баардыгы азыр көбү абакка кирип, адамды, элди эл катары, адам катары көрбөй алган адамдар көп болгон да. Ошонун баары да эсине келди го. Анан айтор мен биягынан баа берем чынында. Жеңиш мырза, биздин маекти угуп аткандар үчүн дагы бир жагдайды тактагым келет. Сиз көз карашыңыз өзгөргөнүн байкап жатам, бийликтин иш-аракеттерин колдоого алып жатканыңызды байкап жатам, демек иштешүүгө даярсыз. Биринчиден мамлекеттин жараны катары, мамлекетчил катары, анан саясатчы катары мамлекетте жүрүп аткан ар бир жүрүш өзгөрүүлөргө көз чаптырып, терең анализ жасап, анан ар бир жакшы нерсеге катышып, процессте болуу, мен ойлойм, ар бир атуулдун милдети. Азыр абактан чыккандан кийин тууган урук менен учурашып, мисалы айылга, кичи мекениңизге барып келсеңиз керек, элдин маанайын байкадыңызбы, кандай экен? Эми ачыгын айтканда, мен соттук иштер уланып атканына байланыштуу подписка деп коет, бир чектөөлөр бар. Мен ошо айылдарды Бишкектен сыртка чыгып кыдыра албайм. Бирок өзүңүз айткандай жакында эле мен өзүмдүн кичи мекениме барып, ушу мен ата тегиме Куран түшүрүп, анан айылдын жакшылары, аксакалдарын чакырып бир төлөөдө өткөрдүм. Эми ал жерден бир туугандарым, өзүмдүн айылдаштарым болгондон кийин жаманын айтпай, жакшысын айтат. Баягы ачуусун айтпай, тилегин айтат экен. Болгону жакшы каалоо тилектерин айтып, баталарын берип анан узатышты. Тилекке каршы мен баягы жалпы өлкөнү кыдырып, бир эл менен баарлашуу аз мүмкүн эмес. Мен болгону экономикалык, социалдык жагдайларды цифралар менен карап, ошо анализдегенге мүмкүнчүлүк алып атам да. Соттук процесс, эгер жаңылбасам, аягына чейин чыга элек болуш керек. Азыр кайсы инстанцияда иш? 1-Май райондук соту бизди актады толугу менен. Бир негизги жөө кылды. Бул кылмыш жообуна тарта турган адам жок, жана курамда кылмыш жок деп, бул туура, адилеттүү калыс чечим. Ал эми прокуратура ага макул болбой Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арызданды. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда иш уланып атат. Процесс мына жаңыдан башталды. Бирок Бишкек шаардык соту айырмасы эмне? Бул фрагменталдык, маанилүү гана прокурорлор берген гана негиздерди карайт. Мен ойлойм, бир 3-4 айдын ичинде, бир жарым жылга чейин бүтүп калат болуш керек. Анткени райондук сотту ийне жибине чейин баштан карабайт да. Күтүүлөрүңүз кандай? Эми менин күтүүм да, ишенимим да бар. Биринчиден райондук соттун чечими калышы керек. Анткени иштин жагдайы өзү ушундай. Саясий иш болгондуктан ал жерде эч нерсе жок. Экинчиден шаардык сотто коллегиалдык органда 3 сот отурат. Анан биздин дагы келтирген далилдерибиз бар да. Мен ишенип эле турам, негизи шаардык сот деле райондун чечимин эле кабыл алып берет. Анда чечим сиз каалагандай болсун, мындан ары көп ойлогон тилектериңиз ишке ашсын. Рахмат.